таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Исхак Разаков. Исхак Разаков мамлекеттик ишмер, педагог, СК Компартиясынын биринчи секретары. Быйыл анын 110 жылдыгын белгилеп турабыз. Анын кыргыз элине жасаган иштери азыркы күнгө чейин саясий экономикалык орду чоң. Жаш кезинен ата-энесинин ажыраганына карабастан жашоого болгон сүйүүсү, жаркын келечекке болгон үмүтү эң чоң болгон. Акылдуулугу, билими, тапкычтыгы өзү тең балдардан айырмалап турган. Сабактарда жана коомдук иштерде ар дайым биринчи болгон окуучу кыргыз эли үчүн чоң иштерди кылган. Кыргыз СК Компартиясынын биринчи секретары болоору менен Ош Фрунзе жолун курууга баштаган. Ош Фрунзе магистралы Кыргыз СССРнын тарыхында 20-кылымдагы эң маанилүү чечим болуп эсептелинет. Бул жол түштүк менен түндүктү бириктирип, көптөгөн иштерди бир кыйла жеңилдеткен. Буга чейин Фрунзеден Ошко келиш үчүн Казакстан, Өзбекстан аркылуу айланып өтүүгө туура келген. Билим тармагына да көп көңүл бурган. Биринчи жолу мектептерде жана университеттерде кыргыз тили сабагы өтүлө баштаган. Башталгыч класстар үчүн ысык тамак берилип калган. Улуттук илимдер академиясына көңүл буруп, кыргыз окумуштууларына колдоо көрсөткөн. Исхак Разаков. Бай жашоого болот, бирок өрнөктүү жашоо кыйын. Калыс кызматкер болом десең, кек сактаба, калыс бол. Уйку таттуу, эмгек андан да ширин. Мен эмне иштеп, эмне бүтүрдүм, ким үчүн эмгек кылдым, эл калыс. Касташуудан кач, бирок адилеттиктен тайба. Өмүр өтөт, өлүм болсо татаал, туулдуң өлдүң. Өлбөй калуунун жолу барбы? Ал эмгек. Эмгек гана адамды түбөлүк жашатат. Исхак Разаков биз үчүн ар дайым өрнөктүү жашоону жашаган. Тарыхта аты чоң тамгалар менен жазылган инсан бойдон калат.